Кыдырбек Чодронов азырдарды алып жүргөн Айнаш, Саанчы жеңе чыгармаларын алгачкылардан болуп аткарып көпчүлүктүн эсинде калган. Анын шакирттеринин айтымында тенор үндүү ырчы чыгармаларды ийине жеткире аткаруу менен башкалардан өзгөчөлөнүп турчу. Для меня Кыдыр агай это вот, знаете, гениальный певец. Мен үчүн Кыдырбек агай гений ырчы. Агай Манастын жана бир катар белгилүү спектакльдардын партияларын мыкты деңгээлде аткара алган. Агай өзгөчө мыкты ырдаганы менен айырмаланып турчу. Мен аны студиядан карап таанып билчүмүн. Ал өтө боорукер, ачык, иш билги жана өтө таланттуу адам эле. Кыдырбек Чодронов улуттук опера искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири катарында белгилүү. Ал 50 жылдык чыгармачылык ишмердүүлүгүндө чет элдик классиктердин спектакльдериндеги образдарды да мыкты жараткан көп кырдуу талант эле дейт кесиптештери. Кыргыз бригадасы деп койчу, ушул оперный театрда мореки отдаленный колхоздорго, совхоздорго, элге ошол нукра опера эмес, аралаштырып народный ырларды дагы, анан музыкалык комедиялардан үзүндү, мына ушуларды көрсөтчүбүз. Муну атайын Кыргыз бригадасы дейт. Ошо киши менен мен 28 жыл ошол бригадада бир чети ойноп спектакльдерде, бир чети администратор болуп жүрдүм. Профессионалдык музыкалык искусствону өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн Чодронов эмгек кызыл туу, элдердин достугу ордендери менен сыйланып, эл артисти деген жогорку наамга ээ болгон. Ал өлкөнүн алыскы айылдарына чейин ырдап барып, калың элдин эл ырчысы аталып келгени да эскерилди. 38-жылы ушул театр ачыла электе мурдагы музыкалык драма студиясы театр болгон кезде ушу хордун артисти болуп келген да. Ошондон баштап ушул биздин музыка өнөрүбүздө, ушу улуттук опера өнөрүндө бул киши өзгөчө эмгек сиңирди. Айрыкча биздин ушу Манас операсында, Айчурок операсында өтө алдыңкы партияларды аткарып, башкасын айтпаганда да бул киши биринчилерден болуп ушу Манастын партиясын аткарып чыккан ырчы катарында таанымал. Все мое детство прошло вот в этом театре, я помню. Менин бала чагым ушул театрда өттү. Сахнанын жыты да эсимде. Тыныгуу болор замат атама чуркап барчу элем. Ата-энем менен бактылуу балалыгым өттү. Атамда Кудайдан берилген талант болсо, апам мыкты дарыгер эле. Алар бирге 50 жыл жашады. Атам эл артисти болгонуна сыймыктанам. Бул анын сыйлыгы менен эмес, ал эл менен болчу. Алыста жайгашкан айылдарга чейин барып ырдап келишчү. Азыркы тапта атам сыяктуу таланттуулар жөнүндө айтылбай, жаштар таанымай калды. Бирок бүгүн бул кечени уюштурган уюштуруучуларга ыраазычылыгымды билдирем. Белгилүү опера ырчысы Кыдырбек Чодронов Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Баш Кара Суу айылында 1920-жылы төрөлгөн. 18 жашынан тарта музыкалык искусствого аралашып, бүт өмүрүн маданияттын өнүгүшүнө арнаган. Перизат Куттубекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.